Жогорку кеңеш бул аптада өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү боюнча негизги документ мамлекеттик бюджет боюнча мыйзам долбоорлорун бекитти. Келерки 2 жыл ичинде жашоо турмушубуз кандай болот? Эмгек акы жогорулайбы, өндүрүш, экспорт жанданабы? Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы менен студияда мен Ибраим Нуракун уулу, ал эми студиябыздын коноктору бюджет жана финансы боюнча комитеттин төрагасы Табалды Тилаев, депутаттар Улан Примов жана Мирлан Бакиров, кош келдиңиздер. Адегенде парламентте премьер-министр жана өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусу менен өткөн бюджеттик талкуудан алынган суроодон баштасак. Биз өкмөт башыбыз менен жооп беребиз. Өзүбүз алып кирдик, бекитип бериңиздер ушуну. Жок, баары эле жооп беребиз дейт, анан кетип калып атышпайбы, эч ким жооп бербейчи. Жогоруда тиги өкмөттүн жоопкерчилиги жөнүндө, ошол бюджет боюнча жоопкерчилиги жөнүндө сөз болгондо депутаттардын көбү, анын ичинде премьер-министр өзү дагы жылмайып, бюджетти аткаруудагы жоопкерчилик маселесине келгенде бул күлкү жаратты парламенттин залында. Туура айтасыз, себеби мына 2016 жылкы бюджетти аткарууда өкмөт тарабынан көп баягы убада кылынган нерселер аткарылбай калды да. Ошонун негизинде биздин депутаттар көп кайчы пикирлерин айтты. Ошонун себебине мен ойлойм, ошондо күлкүнү жаратты депчи. Өкмөт өзүнө көп жумушту кабыл алганда, ошону аткарабыз, сиздерге сөз беребиз, колдоп бериңиздер деген тилекке каршы көп жумуштар аткарылбай калды. Ал эми Улан мырза, мына мамлекеттик бюджет деген бул эмне? Жалпак тил менен айтканда, өнүгүүгө жумшалышы керекпи же эптеп эле чыгымдарды жабуу үчүн түзүлөбү бул бюджет? Эми албетте мамлекеттик бюджет биздин ошол 1 жылдык мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнө, социалдык, экономикалык бир абалына туруктуу, мындайча айтканда 1 жылдык бир чоң мыйзамыбыз, бир чоң биздин турмушубузду аныктай турган документ. Чындыгында мамлекеттик бюджет бүгүнкү күнү мына биздин депутаттар да талкуулап кабыл алдык. 2016 жылкыны толуктуу өзгөртүүлөр менен 2017-ни. Анан кийин эми сиз айткандай албетте биз бюджетибизди ашыкча, туура, сарамжалдуу пайдалансак, өнүгүүгө багытталган бир бюджетти дагы аныктасак болот да. Бирок тилекке каршы биздин бюджетибиздин ушундай тартыштыгына байланыштуу биз ушул чоң социалдык, экономикалык эртең бүрсү күнү биздин бюджетибизге кирише бере турган бир долбоорлорго Кудай буйруса жумшайбыз деген ишеничибиз бар. Бирок ошол эле учурда биз унутпашыбыз керек, мына бул энергетикалык коопсуздукка жумшалып, бүгүнкү күнү биздин мамлекетибиз энергетикалык коопсуздукка жетишип отурат. Ошол эле учурда экинчи альтернативалык жол мына курулуп атат. Кудай буйруса ошол чоң проекттер бүткөндөн кийин албетте ушул мен ойлойм биздин өкмөтүбүз, жалпы элибиз дагы ушул бюджет образующий же болбосо ушул биздин мамлекетибизге кирише түшө турган бир чоң долбоорлорго ишке ашат деп ишенебиз. Мына 2016 жыл өттү. Ал эми 2017 жылдын бюджетин караганда мамлекеттин кайсы тармагына мына өнүгүү үчүн каражат жумшалып жатат деп эсептейсиз? Биринчиден биздин мамлекеттин бюджети социалдык багытталган бюджет. 50% ашыгы бул социалдык тармактарга багытталат. Сиз айткандай өнүгүүгө жумшалуучу каражаттар чамабыз чарк. Ошондуктан Улан мырза айтып кеткени баягы энергетикалык независимость же жол жана башка мунун баардыгын биз карызга алган акчага жасап жатабыз. Эртели кеч мунун кайтаруу мөөнөтү келет. Мына быйылкы жылдан тартып 20 миллиардтын үстүндө тышкы карызды кайтарып атабыз. 20 миллиард быйыл, эмди жылдагы 24, ушинтип отуруп 26 жылы 32 миллиард сомго чейин биз тышкы карызды кайтаруу учуру келет. Ошол эле мезгилде дефицитибиз дагы 17-20 миллиардтын тегереги туруп атат. Биздин бюджетине биз 17-ни кабыл алып атканда биз суроо бергенде социалдык тармактагы мекеме ишканалардын бир дагы тармактын эмгек акысын көтөрүү боюнча каражат каралган жок. Орточо эмгек акы 14 миңден 15 миң сом тегереги деп атабыз. Ал эми эң төмөн минималдык эмгек акы дагы ошол 1,5 миң 2 миң сом тегерегинде сакталып атат. Бүгүн эми реалдуу бүгүнкү турмуш ошол көрсөтүп атат. Суроо берсек дагы, сунуш пикир айтылган күндө дагы тапканыбыз ушул, чыгашабыз ушул, шуну колдоп берүү сунушу келгенден кийин биз дагы азчылык
парламентте азчылык болсок дагы ушу колдоп бердик. Эсептөөлөр боюнча ошол өнүгүүгө бөлүнгөн ошол мамлекеттик бюджетте өнүгүүгө деп бөлүнгөн каражаттын көлөмү бир 15-20% ашпайт, туурабы? Ал эми мисалы сиздердин комитет кандай мисалы дагы кошумча акча каражат табуунун жолдорун сунуштады? Мисалы жанагы көмүскө экономикадан акчаларды чыгаруу, ошолорду да табуу боюнча бир конкреттүү сунуштар айтылдыбы, Табылды мырза? Сөзсүз биздин комитет тарабынан көп сунуштар берилди. Анын токтомго да биз киргиздик. Алардын бирден бири мына биздин депутатыбыз Жамалдинов Зиян Исламович көтөрүп чыкты. Бул миграция, баягы трудовой миграцияга квотанын акчасын төлөмө боюнча. Ошол жерде бизге 14 000 квота берилет экен. Ошону биз азыр 3 000-ден 4 000 сомго чейин төлөнөт экен. Биз ошону көтөргүлө деп атабыз. Өкмөт 20 000 деп атат. Биз андан да көтөрүш керек. Себеби бул трудовой мигранттары көпчүлүгү баягы Кытай жарандары келип иштейт экен да. Ошон үчүн бул жерде коррупциялык элементтерди элибиз көп билет. Аны айтты келет бир 500 миллион тегереги деп азыр айтып атышат. Анда биз эсептеп чыгабыз. Андан сырткары биз баягы айлык маяналарды мына айтып кеттиңиз. Айлык маяналарны биз бирдиктүү ставкага алып келмейинче бул мамлекеттик ишканаларда баягы коррупцияны жоюу боюнча жана башка өнүгүү боюнча иш чылбайт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бардык мамлекеттик ишкана болгондон кийин бирдей акы айлык алыш керек. Себеби мына стат комитети айтты 4,5 000-5 000ге чейин айлык алабыз дейт. Таможня, Минфинде мисалы 15-20 000 алып атат. Бул туура эмес. Мамлекет болгондон кийин биздин жарандарыбыз баары бирдей укукта болуш керек да. Ошон үчүн биз азыр өкмөткө 6 ай срок бердик. Ошо 6 айдын ичинде айлык маяна боюнча ставкаларды бирдей шартта алып келгиле деп. Сиздердин айрым кесиптештериңиздер дагы мына ушул көмүскө экономика темасын көтөргөн. Кийинки тасманы көрүп алалы. Дивиденди 0. Ошону сатып түшкөн акчаны айыл банкы менен ипотекалык банкка берип кредиттик портфелди кеңейтпейлиби? Мамлекеттин болгон активтерин пайдалануу, кирешелүү тармагын мамлекеттик инвестициялык компания кылып, мамлекет инвестор болсун да. Казакстандагыдай, Өзбекстандагыдай, Россиядагыдай. Мындан сырткары мына Каныбек Иманалиев айрыкча ушул Индияда ушул аз эле жылдын ичинде көмүскө экономиканы ачыкка чыгарды. Кыргызстандагы эмне үчүн ушундай бир кескин кадамга бара албайт, кескин чечимдерге бара албайт деп да суроо берди эле да. Кыргызстандын шартында ушул көмүскө экономиканы сыртка чыгаруу мүмкүнчүлүгү барбы, Улам мырза? Албетте көмүскө экономика тилге каршы биздин экономикабызда бар. Анын пайызы бүгүнкү күнү жогору. Бирок бүгүнкү күнү ошол көмүскө экономиканы чыгарууда өкмөт жогорку кеңеш менен биргеликте бир топ иш аракеттерди аткарып атат. Анан кийин эми азыркы видео сюжеттен көрсөк болот. Мен Каныбек Капашевичти кайсы багытта колдоп кетет элем, ушул мамлекеттик ишканалардын кылып аткан иштери боюнча мен ошого кошулуп кетет элем. Себеби дегенде бүгүнкү күнү мына ФУГИнин официалдуу түрдө маалыматы боюнча 200ге жакын бүгүнкү күнү мамлекеттик ишкана бар болсо, ошонун 50% гана бүгүнкү күнү эффективдүү иштеп атат. Калган жүзү бүгүнкү күнү ал жерде жөн эле иштебей, иштесе дагы ал жерде сөзсүз мамлекеттик ишкана же прибыли жок чыгат, же болбосо кандайдыр бир жагдайлар менен жабылуу коркунучунда, же болбосо өнүккөнгө, өскөнгө бир топ мүмкүнчүлүктөр турат да. Ошон үчүн ушул жагдайды караганда дагы биздин мамлекеттик ишканалардын ичинде дагы мындай көмүскө жагы бар да. Ошол жагдайды алганда биз мамлекеттик стратегиялык мааниге ээ эмес ишканалардын бардыгын сатыкка коюп сатып, аларды жеке менчикке өткөзүш керек деп мен мынау айтып келе жатам. Ушул жылдын, келерки жылдын жана 2018 жылдын мамлекеттик бюджетинин божомолдорун караганда дагы Мирлан мырза, мына сиз катуу сындарды айттыңыз. Бирок 2009 жылы мисалы Кыргызстандын бюджетинин киреше бөлүгү бул 44 миллиард сом болуптур, түзүптүр. Ал эми андан бери 6 жыл ичинде бул көрсөткүч 3 эседен ашык өстү. Ошого карабастан эмне үчүн ушул бул жөнөкөй адамдардын жашоо турмушунда ушул көрсөткүчтөр сезилбей жатат деп ойлойсуз? Убагында Кыргызстандын бюджети 14 миллиард сом болгон. Ошондо дагы ушул өкмөт, ушул эле Кыргызстан, ушул эле эл жашап келген. Андан бери мына азыр 150 миллиардга чейин көтөрүлдү. Албетте жашоо өзгөрүп атат, инфляция болуп атат, экономика эмне үчүн таасир болбой атат? Биз мына мен бир жыл комитет төрагасы болуп турдум, аграр комитетте.
Биз анализ кылдык. 91 жылдан тартып айыл чарба тармагына 800 миллион доллар кредит грант алдык. Ошол мезгилде ички дүң продукцияга салган салымы айыл чарбаныкы 32% түзүп келген. Бүгүн 14%га түшүп кетти. Тескерисинче ал 2 эсе көтөрүлүш керек болчу. Эгерде биз ошол алган каражатты эффективдүү туура пайдалансак. Маселенин баардыгы ушунда болуп атат. Биз мисалы 2015 бюджеттин бекиткенде жыл сайын эсеп палатасы айтат. 19 миллиард, 20 миллиард сомго чейин максатсыз, мыйзамсыз пайдаланган каражаттар боюнча. Ал эми сурап келгенде ким ошол боюнча жооп берди дегенде карап атабыз, комиссия иштеп атат деген жооп менен гана чектелип атабыз тилекке каршы. Качан жоопкерчилик болгондо, качан тартип болгондо мамлекеттин казынасына кол салган коррупционер дейбизби, атка минер дейбизби, ушулардын баягы тыйылып, ачык айкындык болуп, эффект көбүрөөк тиет деген ойдобуз. Мына депутаттардын бири бюджетти аткарууда парламент комитетинин өзүндө мисалы айрым кемчиликтерге көз жумуп койгон өнөкөттөр бар деп сынга алды, ошону көрүп алалы. Быйылкы жылдагыдай болгон эмес. 20 миллиардтан ашык, 21 миллиардка жакын сомду өкмөт бюджетте каралбаган чыгымдарды быйыл чыгаша кыла берген да. Андан кийин баягы көнүмүш адат келип жогорку кеңештен азыр өзгөртүү кирип атпайбы? Өзгөртүүгө чейин эле жогорку кеңештин бюджет комитетинин макулдугун алып алган да. Бул эми баягы обход да, ушундай баягы алып алсак мыйзамда бир ушундай лазейка бар, жол берет да. Бюджетте каралбаса деле бюджет комитетинин макулдугун алып алып жазат. Бул жерде сиздин кесиптешиңиз эмне жөнүндө айтып атат? Чын эле бюджеттеги жанагындай бир кемчиликтерди кийин жоюу аракеттери сиздердин комитеттен дагы мындай өтүп кетип аткан жокпу? Кесиптешибиз айткан маселе бир чети туура. Бир четинен айтсаң, мунуку да туура, мыйзамды баягы өзгөртүү киргизип атабыз. Ошол эле өкмөт мурдагы премьер-министр жанагындай буйругун чыгарып койду, балыкчы корумдуу жолун куруу боюнча. Бирок ал бюджетте каралган эмес болчу. Тилекке каршы жол башталды. Биздин астыбызда чоң көчмөндөр оюну туруп калды. Андан кийин дүйнө жүзүнөн коноктор келип атса, сөзсүз биз парламент, өкмөт аны колдоп, биз ошол акчаларды колдоп бердик да. Бул боюнча терс көп көз караган. Мен да кошуп коеюнчу. Мен Кенжебек Сатымгуловичтин оюна кошулам, калыс ушуну айтып коеюн. Бюджет бул мыйзам. Мыйзамдын аркасында приложениялар менен цифрлар кетет. Демек, ал ошол мыйзам болгондон ал кынтыксыз аткарылыш керек. Чыгымды кылып алып, 6 айдан кийин келип, биз чыгым кылып койдук эле, ошону мыйзамдаштырып бергиле деген принцип бул туура эмес. Эгерде керекпи, ошол момент келиш керек. Жогорку кеңеш иштеп атат. Мындай пландар бар, мындай максаттар бар. Ошонга мынча каражат таптык. Ушуну кошуп бергиле десе, жогорку кеңеш ар дайым мыйзамга өзгөртүү түзөтүүлөр киргизип кабыл алып бергенге даяр. Ал эми комитет өзүнүн чечими менен рекомендация гана бериши мүмкүн. Ал мыйзамды өзгөртө албайт. Мыйзамды жогорку кеңеш гана өзгөртөт. Эми бул боюнча айтып кете турган болсок, чындыгында бюджетти биз жылдын башында кабыл алганбыз. Андан кийин мыйзам жол берет. Толуктоо жана өзгөртүү киргизгенге. Социалдык төлөмдөр дагы ушул келерки жылдын бюджетинен азайып кетиптир, азайып кетиши мүмкүн деген кооптонуулар депутаттар тарабынан айтылды. Анын ичинде мына сиз дагы ушул маселени көтөрдүңүз. Көңүл бурсак. Жерлерде социалдык төлөм алуучу биздин жарандарыбыздын суроо талабы боюнча жерлерде бул социалдык төлөмдөр боюнча нааразычылыктар дагы болуп атат. Өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып, Сооронбай Шарипович, бир жалпы мониторинг жүргүзүп, себеби дегенде ГМД көтөрүлгөндө, албетте алардын сөзсүз алуучулары дагы көбөйөт. Бирок ГМД көтөрүлгөн учурда кээ бир жерлерде, областтарда алуучулардын саны тескерисинче азайган учурлар болуп атат да, Сооронбай Шарипович. Мындан сырткары мамлекеттин камкордугундагы катмарга жардамдарды азайтуу, андан сырткары мына социалдык өнүктүрүү министрлигинин чыгымдарын 115 миллион сомго кыскартуу маселеси козголду. Канааттандырарлык жооп ала алдыңыздарбы? Биз муну канааттандырарлык жооп алган жокпуз, бирок муну биз токтом менен кабыл алып, ошону ордуна коюп төлөп бериңерди биз талап кылабыз деп токтомго киргизип өкмөткө биз тапшырма бердик. Бул төлөмдөр төлөнөт бу. Социалдык министрликке ошо 115 миллион сом кыскартыптыр, ошону жайына коюп, кайра төлөө боюнча биз мына токтомго кабыл алып, кечеги
2017 жыл бюджет караганда биз сөз 2016 өзгөртүп караганда бул төлөмдөр төлөнүп берилет. Бирок экинчи чети мисалы ошол социалдык жардамга муктаж эмес адамдар дагы жардам алып жатат. Ошол тарабын биз азайтышыбыз керек деген маселе кайра эле ошол парламентте көтөрүлбөдү беле? Азыркы маселе боюнча айта турган болсок, чындыгында бул жагдай бир гана бир райондо же болбосо бир областта эмес, жалпы Кыргызстанда ушундай көрүнүш болуп атат. Тилекке каршы. Себеби дегенде айыл жерлеринде чындыгында социалдык жактан колдоого, мамлекет тарабынан колдоого муктаж жарандарыбыз көп бүгүнкү күнү. Анан кийин ушул ГМД деп коет, гарантированный минимальный доходду өкмөт тарабынан көтөрүлгөн. Ал көтөрүлгөн учурда албетте алардын алуучусунун саны көтөрүлөт. Бирок биз ошол социалдык коргоо министрлигинен маалыматын алган учурда ал жерде тескерисинче азаюу кетип атат. Ошон үчүн жерлерде нааразычылыктар, ушуга окшогон пособияларды алуучулардын нааразычылыгы чыгып атат. Бирок жерлерде сиз айткандай туура эмес берилип аткан жерлер дагы бар. Колунда барлар алып, чыныгы муктаждар албай аткан учурлар бар. Ошон үчүн биз сурандык өкмөттөн ушул багытта ишти жүргүзүп, терең анализ жүргүзүп, чыныгы колунда барлар албай, чыныгы колдоого, мамлекет тарабынан колдоого муктаж жарандарыбыз ушул социалдык төлөмдөрдү алыш керек деген билдирүүнү айтып атабыз. Мен кошулуп коеюнчу, мына биометриканын экономикага берген таасирин айтып коеюн да. Ушул биометрикадан кийин баягы жарандар такталганда 2-3 жерден пенсия алгандар, 2-3 жерден пособие алгандар чыгып атат. Мына ошонун эсебинен да кандайдыр бир кыскартуу болушу мүмкүн. Бирок улам мырза айтканда реалдуу туура муктаж болгон үй бүлөлөр албай, тааныш билиши бар айыл өкмөттө. Баягы бланктан толтуруп алган учурларда жок эмес. Бизде 400 миңдин тегерегинде пособие алган жарандарыбыз бар. Бул албетте чакан Кыргызстан үчүн чоң цифра. Ошонун бардыгын тактап ордуна коюу бул жердеги социалдык кызматкерлердин милдети. Ал эми мына кирешеси аз катмарды колдоого алуучу жеткиликтүү турак жай долбоору боюнча дагы өкмөт сынга алынды. Кезекте жыйындар залынан дагы бир суроо. Сооронбай Шарипович, буга өзгөчө көңүл буруңуз. Бул арзан турак жай эмес, арман турак жай. Жеткиликтүү эмес, жеткиликсиз турак жай болуп калган. Банктар 5% алат, өкмөт 3% болот. Булар болсо айлыгына 2% алат. Карапайым элдин карнын иши отпайсыңар. 2 миллион сом алган киши 15 жылда 4,5 миллион сом алса каяктан арзан турак жай болот ай? Силер мындай кылып атасыңар да, бир тоокты берип, анан күнүгө бир жумуртка бер деп атасыңар. Корозун кошуп берген жоксуңар да. Кантип анан кийин ушундай болот? Анан кантип ушуну арзан турак жайды айтабыз? Азыр 11 банк кирип алган. РСК менен айыл банктын өкмөт өзүнүн колунан салып эле да. Ошондо пайызы төмөндөмөк да. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жооп иретинде айтты, Кыргызстанда мурда кийин бул сыяктуу жеңилдетилген ипотекалык кредит болгон эмес. Бул биринчи болуп атат, муну колдогула дегендей пикирин жообун айтты. Ал эми сиздерге мына депутаттарга ушул мамлекеттик ипотеканын шарттары эмнеси менен жакпай атат? Же жагып атат? Бул жерде мына ипотекалык баягы компания деп өкмөт тарабынан ачылды, бирок жаңы ачылгандан баягы ишти алып бара албай атат да. Себептери баягы шарттары. Башында жалаң жанагы госслужбада иштеген жарандарыбыз үчүн деп, андан кийин жанагы 30% баягы взносу бар болчу. Аны эми өкмөттө иштеген мугалимибиз, врачыбыз аны төлөй албайт да. Анан бирок өкмөт тарабынан жумуштар, бир топ жумуштар болуп атат. Ал мисалы ошол 30%-ын алып атат. Анан эң чоңу ошол баягы проценттик ставкалары бийик болуп атат. 12% болду. Азыр кече премьер-министр жооп берди, бизге 10%ке түшүрдү. Бул деле биздин өкмөттө иштеген жарандар үчүн өтө бийик, өтө чоң деп ойлойм да. Себеби айлык маянабыз 5.000-6 миң сомдон ашпай атпайбы? Ошо врачтарыбыздын ул төлөм кыйын, себеби айына 20-25 миң сомго туура келет да. Жанагы депутатыбыз деле Момбеков туура көтөрүп кетти. Биз айтып атабыз, ошо мамлекеттик 2 банкыбыз бар. Анда ошол аркылуу берип, ставкасын 10% эмес 5%ке түшүргүлө деп атабыз да. Кийинки суроо Мирлан мырза сизге, а дегенде сиздин өкмөт башчыга койгон сурооңузга көңүл бурсак. Урматтуу Сооронбай Шарипович, жаныңызда, катарыңызда, аркаңызда отурган чиновниктер, эгерге сизге туура маалымат берсе, так ачык айкын маалымат берсе, көрсөткүч башкача болот. Сиз дагы кийинки жарыш сөздө да айтып кеттиңиз. Негизи бул экономикалык оор абал жөнүндө сөз айтылып атат да. Былтыр дагы
бюджетти кабыл алганда экономикалык абал абдан оор, кыскартууларга барышыбыз керек деген сөз тема көбүрөөк көтөрүлдү эле да. Негизи ушул бюджет, мамлекеттик бюджет темасына келгенде айрым учурларда депутаттар, саясатчылар экономикалык абалды атайлап мындай саясат үчүн эле оор көрсөтүүгө аракеттер байкалбайбы? Экономикалык абалды эмне көрсөтөт? Ар бир мамлекеттин макроэкономикалык көрсөткүчтөрү бар. Мына ошонго карап туруп, коңшу мамлекеттер мамиле кылат. Макроэкономика көрсөткүч эмне? Биздин тышкы карыз 60%дан чегинде туруп атат. Бул бир. Экинчи, инфляция. Төртүнчү, эмгек, орточо эмгек акы. Ички дүң продукциянын ар бир жаранга бөлгөндө $1300 тегереги. Мына бул экономика көрсөткүч. Муну кайсыл саясатчы канчалык деңгээлде да өсүп өнүгүп аткан экономиканы жаман көргөсү келгендө дагы реалдуу көрсөткүч ушундай. Бүгүнкү алып аткан социалдык кызматкерлердин эмгек акысы, ошолордун бардыгы айыл чарба багытында кетип аткан, мисалы Евразиялык экономика биримдикке кирип туруп, туура биз кирдик, бирок ошол негизде альтернатива жолдо жок болчу. Даяр эмес болуп туруп кирдик. Бүгүн айыл чарба продукциясын толук кандуу чыгара албай келип атабыз. Лабораторияда отабыз, башка да отабыз. Бул акырын жолго сала турган нерсе. Эң кооптуу маселе бул баягы эле айтылган карыздар. Биздин реалдуу экономиканын өндүрүштүн төмөндөп кетип атышы, базарды коңшу Казакстандан чыккан продукциясы ээлеп аткандыгы. Россиядан алма келип атат, Казакстандан келип атат, картошка келип атат, помидор келип атат. Башка даяр продукциялар келип кирип аткандыгы бул кооптонууну сөзсүз түрдө жаратат. Бирок былтыр деле ушул сыяктуу кооптонуулар айтылып, мына Кыргызстан жазга жетпей аябай бир дефолт абалына жетип калат деген сөздөр айтылып аткан, сиздин кесиптештериңиз да айтып аткан да. Бирок андай болгон жок. Кыргызстан мисалы КМШ өлкөлөрүнүн ичинен бир аз өнүгүү менен аяктап атат, жылда 2,7% өнүгүү. Азыр коңгуроону МВФ кагып атат. Эл аралык валюталык фонд. Силердин карызыңар баягындай критический чекке жетип атат. Бул бир деп. Экинчи, эгер статистиканы карасак, биз Тажикстандан, коңшу Тажикстандан дагы төмөнгө түштүк. Соода сатык, импорт, экспорт, ошол көрсөткүчтөрдүн бардыгы муну эч жерге жашыра албайбыз, эч жакка ката албайбыз. Биз мисалы оппозициялык каршылык душман эмеспиз. Биз ички булактарды таап, ошолордун эсебинен бюджет толтурайлы деп атабыз. Сыртка ташылып аткан 100 миңдеген тонна жыл сайын алтын кошулмасы бар концентраттар кетип атат. Мына ошонго поштаны киргизели, 300 миллиондон 500 миллион сомго чейин каражат чөткөн деп атабыз. Мына мигранттар боюнча айтып кетти Абылды мырза. Биз 14 миңге жакын квота берет экенбиз. Ошону эгерде 20 миң, 30 миңге көтөрүп койсок, миллиард сом мына бюджетке киреше болот. Сырттан эле баягы оңой акчаны алып иштетиш өтө оңой алым. Биз өзүнүн ички булактарды табайлы, көмүскө экономиканы алып чыгайлы деген конструктивдүү сунуштарды берип атат. Келерки жылдын экономикалык прогнозун караганда, Улам мырза, чындап эле кооптонууга негиз барбы же дагы деле мына 2017-жылды деле мына 2016-жылдагыдай кыйчалыш абалдан аман эсен алып чыгып кетет деген ишеним барбы? Албетте ишеним бар. Чындыгында ар бир мыйзамды өзгөчө ушул бюджетти кабыл алып атканда биз ар бир депутатыбыз чындыгында мындай өзүнүн оюн, өзүнүн кооптонуусун айтат. Чындыгында андай кооптонуулар бар. Бул качан өнүгүү, качан өсүш болот? Бул экономиканын негизи өзөгүн түзгөн бул өндүрүш. Качан биз өндүрүшкө басым жасасак, анан кийин ал өндүрүш, ал тышкы инвесторлорго көз каранды. Качан инвестор келет? Качан биздин мамлекетте саясий туруктуулук, тынччылык болгондо, ошондо сырттан келет. Ошон үчүн бул ушундай чоң маселе да. Маегиңиздерге чоң рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Эскерте кетсек, жогорку кеңеш бул аптада мамлекеттик бюджет боюнча 2016-жылдын долбоорун, ошондой эле 2017-2018 жылдарга божомолдордун бардыгын кабыл алып бекитип берди. 2017-жылдагы бюджет боюнча мисалы Кыргызстан 150 миллиард сомдон ашуун чыгаша, 128 миллиард сомдон ашуун киреше бөлүгү болот. Дефицит 23 миллиард сомду түзүп атат.
Бүгүнкү талкуубуздун катышуучулары бюджет жана финансы боюнча комитеттин төрагасы Табалды Тилаев, депутаттар Улан Примов менен депутат Бирлан Бакиров болду. Маегиңиздерге дагы бир ирет чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.